Урматтуу коллегалар, мынакей тарихий учурда турабыз. 1,5 айдан кийин президенттик шайлоо болоюн деп турат. Алмаз Шаршенович барлык шарттарды түзүп берди. Бирок бир нерсеге мен бүгүнкү мына өкмөттүн мүчөлөрүнө көңүлүм буруп кетким келет да. Өзгөчө ички иштер министринин мынакей жетекчисине көңүлүм буруп кетким келет. Жана биздин бир коллегабыз айтты, эмне үчүн Республика Ата Журт партиясынын депутаттары ада эле административдик ресурс деп суроо берип атат деп туруп. Мен урматтуу социал-демократтарга, мурунку менин партиялаштарыма кайрылып кетилем. Силер да оппозицияда болбосуңар. Административдик ресурс толук кандуу колдонуп атат. 7-й, 7-чи, 10-чу управление милицияныкы аркадан ээрчип жүрөт. Бардыгы бюджеттен каржыланып атат. Міне бүгүнкү талапкерлер, же ошолордун өкүлдөрү, алар міне террористпи, же укук коргоо органдарын жасай турган иши жокпу? Видео түрүндө, сүрөт түрүндө мен силерге буну арыз катары жазып берем. Мен ойлойм, министр иш чара көрүш керек деп тур. Экинчиси, мынакей 1,5 ай калганда премьер-министр өзүнүн кызматынан кетип талапкер болуп чыгып атат. Шайлоо бул өтө кооптуу нерсеге туш болушу мүмкүн мамлекетибиз. Ар бир талапкерге тең шарт түзүп берүүнүн негизинде Республика Ата Журт фракциясы шайлоо мыйзамына өзгөртүү киргизебиз. Кайсыл бир талапкер болуп чыгам деген кызматкер болсо, 6 ай калганда ал кызматынан кетиш керек. Ошондо ар бир талапкерге чыныгы эле тең шарт түзүлөт. Азыркы шайлана турган өкмөт боюнча силер канча убакыт иштейсиңер, ал ушу 1 айдын ичинде тастыкталат. Силердин өмүрүңөрдү муногу ушу залда отурган депутаттар чечет 15 октябрда. Биз жаңы президент эмес, ушу жерде отурган депутаттар чечет. Канчалык силер айткан сөзүңөргө турасыңар? Адилеттүү, калыс ар бир талапкерге тең шарт түзүп бере аласыңар. Булар биринчиден силердин мыйзамдуу укугуңар, мыйзам алдында жооп бересиңер. Экинчиден, ошо тажрыйбаңарга карата айткан сөзүңөргө бекем турасыңарбы? Же жаш болуп туруп ушу жаш бойдон кайра отставкага кетесиңерби? Өз өмүрүңөр өзүңөрдүн колуңарда. Эми Лиглас боюнча айтып кетсек, мен үчүн таң калыштуу нерсе, биякта мына өкмөттүн мүчөлөрү айтып атат, эң негизгиси убыток жок дейт. Урматтуу талапкерлер, силерге тышкы иштер министрдин зам министр жазып атса, Лиглас банкрот, счетунда акча жок деп атса, силер көздү жумуп туруп тендер өткүзүп атсаңар. Будан тышкары Алмаз Шаршеновичке ыңгайсыз абалга алып келип, аны менен ошол Лигластын жетекчиси менен кол кармаштырсаңар. Дүйнө жүзү көрүп атат. Анан кийин мамлекеттин имиджи деген нерсе барбы биздин мамлекетте? Же биз банановый республикабызбы? Ошого карата инвесторлор келет бизге. Биз коопсуз өлкө жөнүндө тендер өткүзүп алып, бир шулуундар келип, али кечеги мына коопсуз шаарды бүтүрө албай, канча жарандарыбыз кайтыш болуп атат. Лигластан да жөн кутула албайсыңар. Чыгымын айтып берейин. Акча түрүндө силер мамлекеттен айлык алып атасыңар. Реклама бердиңер. Убактыңар кетти. Бул эмне, чыгым эмеспи? Мен ойлойм, бу жерде кылмыш иши бар. Кылмыш иши бар. Экинчиси, кумтөр жөнүндө айтып кетким келет. Мына мурунку өкмөт кумтөрдүн биздин акциябыз 32%-дан 26%-га түштү. Синтера, Томсон Грик деген канадалык компанияны, финансылык абалы кыйын турган компанияны 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды. 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алды.
Синтерага 80% акчаны биздин кумтөрдөн түшөт. Биз жанагы Лигалас деген банкрот компания келип энергетиканы алып атат. Биздин байлыгыбызды ташып аткан компания. Финансалык абалда кыйын турган компанияны канадалык компания сатып алды. Ушул бул эмне жыргаган иш. Ушунун негизинде урматтуу депутаттар, сентябрда жумушка чыкканда биздин фракция сунуш кылат, депутаттык комиссия кылып туруп, Синтеранын Томас Грик компанияны сатып алган 1 миллиард 100 миллион долларга сатып алганын, кыргыз элинин негизги байлыгы болгон, жер байлыгы болгон кумтөрдү эмне себептен 32%-дан 26%-га түшүп кеткен биз изилдөө ишин жүргүзүшүбүз керек. Эми жаңкы премьер-министрине жаш талапкерге кайрылып кетким келет. Кара пиар өзгөчө менин адресиме да өтө чоң болгон. Бирок мен эч качан бирөөгө шек келтирген эмесмин, далил демейчи. Себеп дегенде, кара пиар өзүңө жүрүп атса, сен бирөөгө шек келтирсең, сен да ошол кара пиарга тиешең бар болот. Сиз бирөөдү талапкерди күнөөлөбөй, өзүңүздүн тегерегиңизди издеңиз. Мени таң калтырат, эмне себептен сиз мынакей администрация аппараттын жетекчиси болуп туруп, ГКМБнын төрагасына кайрылган жоксуңуз, министр МВДга кайрылган жоксуңуз. Мына мен улуу жогорку трибунада туруп, министр МВДга кайрылам, ГКМБга кайрылам, изилдегиле. Мындай кара пиар мамлекеттин башчысыбы, же жөнөкөй Кыргызстандын жараныбы? Ушундай кара пиар болсо, сөз түрдө биз ага мыйзам түрүндө сөз түрдө жоопкерчиликке тартышыбыз керек. Бул иш сөз түрдө ачылыш керек. Программа жөнүндө тилекке каршы мен ойлогом, бу жерде мен көпчүлүк мынакей жаш келген министрлерди билем, мына Артем Новиковду билем. Бул балдар чынына келгенде мындай реформа талапка жооп берген, реформаны түрткөн балдар. Бирок тилекке каршы конкреттүү түрдө критерияларды укпадым мен экономиканы. Биз 100 күндүк программабыз бар эле. 1 жылдык, 5 жылдык программабыз бар эле. Ошону мына чыккан депутаттар айтып атат. Алып келбейсиңерби ошол программа? Экинчиден, жана угуп атып сөзүн уктум мен болсо, Сапар мырзанын. Жумушсуздук туура, Галап айтып кетти, жумушсуздук эң биринчи орунга чыкты. Бирок ошол учурда эле коррупция экинчи орунда баратат. Эмне себептен сиз коррупция жөнүндө сүйлөдүңүз? Эмне таможняда коррупция жокпу бизде? Эмне милицияда коррупция жокпу? Эмне бизде билим берүү, медицина тармагында коррупция жокпу? Ошол эле Галап небесинде айтылып атпайбы бунун бардыгы? Тилекке каршы сиз бул жөнүндө сөз көтөргөн жоксуз. Эми өзүңүз жөнүндө айта турган көп сөз бар. Бирок сиз жаш болуп туруп, биринчи кадам жасап аткандан кийин мамлекеттин кызыкчылыгын, элдин биримдигин эске алып туруп, алдыда шайлоо турат. Шайлоодун алдындагы өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди мен ойлойм, сиз өтө жогору сезип турасыз деп ойлойм. Алмаз Шаршенович менен тыгыз иштеп жүргөнсүз. Ал кишини сиз сөз түрүндө колдоп жүрөсүз. Мен ойлойм, эми иш түрүндө ал киши айткан, шайлоо таза өтөт. СДБКнын талапкериби, республикабы өнүгүүбү, же Кыргызстандын талапкериби? Бардыгына тең шарт түзүп берем деп туруп сөз болгон. Ошол сөзгө реалдуу түрдө бекем туруп, камсыз кылып бересиз деп биздин фракция ойлойт. Ошол себептен биздин фракция сиздин премьер-министрлик талапкериңизге тоскоол болбойлу деп чечтик. Урматтуу депутаттар, азыр бардыгыбыз таркап туруп, сентябрга чейин биз жер-жерге кетебиз. Сентябрдан кийин
бардыгыбыз ушул залга келебиз. Бардыгыңыздардан суранып келем. Кайсыл жерде мыйзам бузуулар болсо, келгиле ачык айталы. Эң негизгиси шайлооду таза өткүзөлү. Эл шайласын. Эл шайласа, тынч болуп, парламенттин да ичи тынч болот деп мен ишенем. Башкача бардыгы биздин башыбыздан өттү. Эң негизгиси Алмаз Сарсенович өз ыктыяры менен кетип аткандан кийин ал кишинин жазаган ишин баалап туруп, келгиле тарыхый бир таза шайлоо өткүзөлү. Рахмат. Рахмат.